Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Мына бүгүн дагы да болсо Ноокендебиз, Саймалы айылында. Ороздун жанына келдик. Бул ат Тосколдун аты, Нургазы экенин аты. Чоң жыйындарга жарап жүргөн ат. Азыр дагы да маалыматты өзү берет, кантип келип калганын. Мен 4 ай мурун бекен Тосколдон Нургазы экенин үйүнөн тарткам ушул атты. Ар кандай улагына жооп деп чыгарган болчу. Ороз кандайсың, жакшысыңбы? Жакшы шүгүр тантыр, өзүң тынчсыңбы? Тынч, Кудайга шүгүр. Ороз, бул Нургазы экенин аты сага кантип келип калды? Жантөрө, бул Нургазы экенин аты мага Кумашакадан келди. Кумашакадан. Айышкабыз болот эле ошо экенин алгам. Санчо Кумашака? Ооба, бирликтеги. Бирликтеги. Ошактан келген айышка болот эле, биз энчи алдык эле. Ат жакшы ат, Кудай калса. Чоң жыйындын аты. Буюрса. Бул улагын көрүп жүрүп алгансың да? Ооба, бир-эки улагын көргөнбүз. Кимдер чапкан экен? Буну быйыл жазгы улактан Нүкүп алган, Нурдин анан Султан палван көбүрөөк чапкан экен. Буюрса эми улагына жооп бересиң да? Кудай калса, жок улагына. Каалаган жыйынына барып салып көрүп алсын. Аттын şu bir ayı 20 gün aşıp kaldı, turup kaldı. Sağa gelgenden turadı eken da? Yok mu, taң aşırgan dele yok mu, turup kaldı biraz, şulle. Bu, anda malumatın çetten bir jaşı, boyu, ulağı? Jantörö, jaşı hazır 4 asi. Kökkökda havasa 5. An boyun, özünün Kırgız urbinin eli aytıp koyun, öte çoğ emez, öte kiçin emez. Ortoga giret. Orta boylu. Orta boylu. Buyrsa, эми жанагы калың топто туруп жүргөн ат. Ишеничтүү буну эми ушул жердеги палбандардан, тааныштардан деле сурасаңыздар айтса керек көпчүлүгү. Мына ат ошо 3-4 жылдан бери көп көрө элек Жантөрө. Курукта турган. Курукта турган. Өзү негизи үйүрү бар бекен? Үйүргө деле Кудай буйрса жарайт койсо. Қаласа пулун алып сатса болот, таза карабай өзүбүз. Анан Ороз, сен бааны кандай коесуң? Жантөрө, баасын базар бою эле коебуз буйрса. 250 миң кеми бар. 250 миң кеми бар. Мен буну Кутман акадан алып келгенден дагы бу атты угушуп келди. Үстүнө 35 миң берди эле, саткан эмесмин алмалды. Бираз иштер бар эле, ошо саттым. Эми ат туруп калыптыр да? Ат туруп калыптыр. Кандай болот? Эми улакка салып көрүп алып кетсе болобу эми? Кааласа улактын үстүндө калсын, кааласа турушун. Ат ишеничтүү. Аттын бир гана айыш токтоп бара берет ар кандай жыйын. Андай эле уч каяк ат эмес, же катуу журкай экен? Жок, орто да. Орто, бирок жанагындай топтун аты. Буга чейин да жарап келген. Буйрса дагы да мындан ары дагы жарайт, бул ат жашат. Ороз, телефон номериңди айтып койсоң. 507 93 96 93. Баасыны буйрса 250ге койдуң, а? Кеми болот дагы да. Болот, алыстан келген адамдарга жолдук болот, буйрса содалашуу болот. Мына достор, бул видеонун бул аттын маалыматын ушу биздин YouTube каналыбызда бар. Чынык эси ошо Нургазы ака чыгарган. Ошондогу сөздөрдү да уксаңыздар болот. Ошондо дагы гарантиясы менен, возвраты менен деп айткан болчу. Кийин мына Кутман таксырга келген экен. Кутман таксырдан бул Орозго келип калыптыр. Мага деле возвраты менен келген Жантөрө. Жарабаса кайтарып бересиң деп, а? Ооба, айышкан болот, жарабаса кайра возврат деген. Ат ишеничтүү буйрса. Ушундай маалымат болду, туугандар. Ноокенге келе бересиздер. Ошол жака бир бастырып келип койчу. Ушул ат азыр бир бутунда төбөленген жери бар экен, ошол жерди да көрсөтүп коеюн. Бирок мына аксаган жок. Ат таза. Жанагы төбөленген жерин көрсөтүп коеюн, а? Жантөрө, ушу арка жагында бир оң бутунан бир жери гана төбөленген жери бар. Ошо алып келгенде 2-3 күн убакыт болду эле, ошо салгам, ошондо төбөленген. Аттын тыяктары мына.
Бул жагында деле эми издер турат. Бул жакта деле мындай тебеленген чыйылган жери бар. Алдында деле болсо керек бул. Алды таза экен. Ушул ат туугандар. Үрсө чала бересиздер. Содаңа береке болсун. Бүгүн Ороздун туулган күнү экен. Канчага чыктың? 28ге чыктык буюрса. Өмүрүңө береке берсин. Айтканың келсин. Рахмат чоң. Сен дагы элдин кызматын кылып чарчабай, бекем кубат болуп жүрө. Амен. Мына ушундай маалымат достор. Кыргыз жылкы, шеничти жылкы лайк басып, каналга катталып, анан туугандар 90% эле жаман комментарий болуп кетет. Эми ушул атты билген адамдар жазса туура болот, анан кийин мындай эле көрүп эле ар нерсени урдура берген болбойт. Эми биз маалыматта гана айтабыз. Жашыны, боюну, жарап жүргөнүн, кимдин аты болгон, мына ошол тууралуу дагы кеп кылдык. Ошо баарыбызга ушундай жакшы аттар насип кылсын дейбиз. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.